Жогорку кеңештин түзүмүн өзгөртүүдөн кийин 14 комитеттин ордуна 9 гана калган. Мындан улам штаттык бирдик 99дан 91ге кыскарып, бирок алар аппараттын башка бөлүмдөрүнө кошулган. Аппараттын түзүмү мурда 557 адамдан турса, эми 565 болот дешет. Ал эми автоунаа ишканасынан 85 штатты кыскартмай болушкан. Штаттык бирдиктерди кыскартуудан жалпысынан 26 миллион сомдон ашык сом кыскарттык. Алтын көл пансионатына берилүүчү жолдомонун 50% дотациясынан 11 миллион сом кыскартылып атат. Арген балдар бакчасына берилүүчү дотациядан 10 миллион сомдон ашык үнөмдөдүк десек болот. Ошентип жалпысынан жогорку кеңештин бюджети 799 миллион сом болгон болсо, биздин кыскартуулардан кийин 750 миллион сомго чейин түшүп атат. Башынан эле депутаттык артыкчылыктарды жоюу боюнча сунуштарын айтып келген Республика Ата журт фракциясынын өкүлдөрүнө мындай болор-болбос кыскартуулар жаккан жок. Бюджеттин киреше бөлүгү 111 миллиард, ал эми чыгаша бөлүгү 136 миллиард болуп, анын үстүнө доллардын наркы күн сайын асмандап жатса, үнөмдөөгө баруу зарыл дешет фракция өкүлдөрү. Мындан улам алар жогорку кеңештин түзүмүн толук анализдеп чыгып, олуттуу кыскартууларга баруу зарылдыгын белгилешет. Алсак жогорку кеңештин аппараты менен иш башкармалыгын бириктирип, Дастан Бекешевден башка депутаттардын баарынын жардамчыларынын санын кыскартуу сунушу айтылды. Мы предлагаем сократить фонд төрага с 30. Биз төраган резервтик фондун 30 миллиондон 10 миллионго кыскартууну сунуштап жатабыз. Автоунаа ишканасын толугу менен жоюу керек. Ар бир фракцияга гана нөөмөткө бирден унаа калтыруу зарыл. Ал машиналар президенттин иш башкармалыгынын гаражында турса болот. Ал жерде 20 унаа жетет деп ойлойм. Бул аппаратка, депутаттарга, фракцияларга, жардамчылар менен айдоочуларды кыскартканда эле жылына болжол менен 90 миллион сомго жакын каражат үнөмдөлөт экен. Комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча депутаттардын суроолоруна орун берилерде. Жыйынды жабык эшик артында өткөрүү сунушу айтылды. Бул коалициялык азчылыкка кирген депутаттардын нааразылыгын жаратты. Биринчиден эстеп алышыбыз керек, биз ким экенбиз. Биз элдин өкүлүбүз, депутат. Элдин өкүлү болгондон кийин эл бизге өзүнүн налогторун төлөп, айлыгыбызды берип атат. Ошол айлыктарды, акча каражаттарды кандай биз тартипте, кандай колдонот атабыз? Ошону ачык айкын эл менен акылдашып, элге угузуп, ошону өткүзүшүбүз керек. Жабылып алып, элдин акчасын бөлүп кесүүнү жол бербеңиз, Асылбек Шерович. Эгерде шопур кереги жок болсо, жанакындай контракт менен шопур алып, эшиктин астына турбасын, өздөрү айдап келсин. Эгерде помощник кереги юрисконсультант эле кала турган болсо, бирден помощник контракт менен албасын, берден көрбөйлү, частный лавочка эмес. Ошон үчүн бардыгы бирдей болсун анда. Ошон үчүн мен айткым келет, жанакы өздөрү акча төлөп контракт менен алгандар ак үйдүн ичинде болбосун. Каалаган жерге барып иштетсин. Биз чечим кабыл алганга чейин 2 парламенттик фракциянын чечими чыккан. Служебный автомобильдерден, жардамчылардан баш тартабыз деп. Биз керек болсо 3-чү болуп чечим кабыл алдык. Ошондуктан кээ бир фракциялар деп мындай огородко ташыртканда ойлап туруп, так айтып туруп айткыла. Бул жер ачык. Анан кийин мен кошумча айттым. Биз бул жерге элдин өкүлү болуп келдик. Элдин эсебинен жашайын деп эмес. Анан депутаттарды мүмкүнчүлүгү бар жок деп туруп бөлбөш керек. Бир катар нааразылыктарга карабай, жыйынды жабык эшик артында өткөрүү сунушу добушка коюлуп өтүп кетти. 2 сааттан ашуун убакыт талкууланган соң гана депутаттар чечим кабыл алышты. Депутаттардын айтымында ар бир сунушка өз-өзүнчө добуш берилген. Анын жыйынтыгы менен 8 эл өкүлүнөн башкалары кызматтык унаалардан баш тартышкан. Аны менен бирге айдоочулар да кыскармай болду. Жардамчылар калмак болду, бирок Республика Ата журт фракциясы өз билдирүүсүн жасаган. 28 октябрда фракцияда чечим кабыл алган. Андан тышкары жанагы кейжи номерлер көбүнчө депутаттар калсын деген ойдо. Бирок мен ойлойм бул туура эмес, анткени ошол административный кодекске карасак, бул подлог болуп калат. Турак жайлар боюнча эл өкүлдөрү азырынча бир пикирге келе алышкан жок. Бул маселеге кызматтык үйгө муктаж депутаттардын арызынын негизинде комиссиянын иликтөөсүнөн кийин гана чекит коюлмай болду. Мээрим Ташибекова, Александр Симонов, НТС.